Wordpress орнотуу. Wordpress тeki торп download сайтына өтөбүз жана download Wordpress 4.2.3 деген оң жакка басып басабыз жана сактайбыз. Менин учурумда бул файл уже сакталган, ошондуктан мынакей загрузки аттуу папкамда сакталган. Эми ушул файлды, келген файлды биз космикке жүктөшүбүз керек. Ал үчүн мынакей upload деген басып choice file дегенди басабыз жана тандайбыз. Мынакей файл, WordPress файлы. Жана бул файлды биз хостингке жүктөшүбүз керек. Хостингке жүктөш деген сөз бул сатып тармактарда мисалы жүктөйсүңөр го, ошол сыяктуу эле файлды биз хостингке жүктөшүбүз керек. Азыр мен паузаны басып турам. Файл жүктөдүк экен. Мурунку жерде биз файлды жүктөдүк жана окей дегенди басышыңар керек. Окей дегенди басканда мынакей файл жүктөлүп башталат. Интернеттин жылдамдыгы канчалык тез болсо, ошончолук тез силердин файлыңар жүктөлөт. Эми ушул файлды биз архивден чыгартышыбыз керек. Ал үчүн мынакей extract деген баскычты басабыз. Жана кодино директорияга окей дегенди басабыз. Бул жерде WordPress деген жаңы папка пайда болуп калды. Ушул биздин WordPress деген папканын ичин ачып, ичиндеги файлдарыбызды кодино директорияга өткөрүшүбүз керек. Ал үчүн биз баарын тандап, мына жерде copy дегенди басып, 3 деген сөз ушул биздин проекттин папкасы. Ошол папкага басып, мына жерде more fields деп турат, ошону басабыз. Мынакей биздин файлдар кодино директорияга проект биздин папкасына өттү. Эми ушул проектти ачсак болот. Ал үчүн мынакей үстү жагын карап көрсөк, бул жерде kd.ru тест жана деп турат. Ушул биздин проекттин папкасы, ушул папкага биз өтөбүз. Мына copy деген басабыз жана коебуз. Мынакей биздин WordPress'in настройкалар чыкты. Бул жерден бизге керектүү тилди тандап алабыз. Бир тил бар экен. Жок экен. Ошондуктан English дегенди тандай беребиз. Continue. Let's go дегенди басабыз. Бул жерде database менде. WordPress темес иштеш үчүн биз база данных түзүшүбүз керек. Ал үчүн мынакей бул жерде databases деген басып турат. Ошол жерге өтөбүз. Жана бул жерде биздин базабызды түзөбүз. Main базабыздын аты Wordpress. Жана бул жерде password. Бул жерде биздин пароль. Бул жерде эсеп калабыз жана бир коебуз. Бул жерде бизде көрсөт U1122 минус пробел WordPress widget. U1122 видео толтурдук. Эми username деген жерге бул жерге карасак U1122 WordPress use деп турат. Username толтурабыз. Password деген жерде бул жерде бизде мынакей password генератор чисел бизге бир паспортты жасап берди. Ошол паспортты бул жерге коебуз. Бул жерде калган жерлерге азырынча тийишпейбиз. Эми биздин базабыз түзүлүшү үчүн биз окейди басабыз. Эми карайбыз. Бул жерде мынакей биздин WordPress базабыз түзүлдү. Эми ушул түзүлгөндөн кийин submit дегенди басабыз. Run the install дегенди басабыз.
сайт ол деген жерде биздин сайттын атын жазабыз. Сайт name, username. Бул жерде админка деген жерге кирүү үчүн админ логин паролду бериши керек. Мисалы самурай деген логинди тандадым жана паспорт деген жерде өзү система бизге мындай пароль жасап берди. Ошол паролду істеп калат. İşte kaldık. Email deyip. Özümlerдің email'ına veresiniz. Size bir install Wordpress деген басасыз. Bizim Wordpress sistemamız орнолду. Эми бизге логин парольду киргизип жатат. Эске салып кетсек, bizim login samuray болчу, ал эми паспорт бул жерде эстеп калган болчу, мынакей. Bunu көчүрөбүз, жана бул жерге коебуз. Login дедик. Bizim админка кирип жатат. Админка деген сөз ушул биздин сайт менен кандай сайтты биз карайбыз, кандай жаңы постторду кошобуз. Биз сайт менен сайтты башкаруу үчүн деген сөз да, админка деген сөз. Мисалы бул жерде биз жаңы пост кошуп көрөбүз. Сайтыбызды көрүү үчүн мынакей. Биздин сайтыбызды көрүү үчүн мынакей бул жерде видео сүрөт турат. Ушул жерге алып барсак мышканы, визит сайт деп турат. Ошол жерге бассак сайтыбызга кирет. Мисалы мынакей биздин сайт. Бул жерде WordPress'тин умолчанию деген тема турат. Ошол тема, бул темасын өзгөртсөк дагы болот. Бирок бул азыр бүгүнкү сабакта бул нерсе каралбайт. Мынакей Hello World деп турат. Бул биздин жаңы сайттын жаңы посту. Азыр биз жаңы пост кошууга аракет жасап көрөбүз. New деп турат. Пост деп көрөлү. Саламат дейли. Бул жака үстүнө текстин аты жана астына текст. Азыр редактор бүктөлүп жатат. Мынакей бүктөлдү. Бул жерге биз текстти жазсак болот. Мисалы бул текстти, бул биздин посту публикация кылуу үчүн мынакей оң жакта publish деп турат. Ушуну басабыз. Азыр бизде көрөбүз эмне болду экен. Мынакей пост publish деп турат. View post деген басып көрөлү. Биздин постко кеттик. Азыр бир бар жакшы болгон болсо биз постубузду көрө алабыз. Биздин пост бүктөлдү. Текстин аты саламат жана кандай деген бул текстин текст. Главныйга өтүп көрөбүз. Бул жерде карап көрсөк, бул жерде биринчи пост Hello World, экинчи пост биз жазган пост. Бул сыяктуу CMS WordPress орнотулат. Жана бул CMS орнотуу эң оңой. Бүт сайттар ушул сыяктуу орногот.